Салам достор, Wildberries версия 2.0 курсуна кош келиңиздер. Бул видеодо сиздер менен Wildberries'теги эң маанилүү болгон этапты үйрөнөбүз. Бул этап эмне достор? Өзүбүздүн колубуздагы товарды кантип штырыкка чаптап, кантип Wildberries'тин системасына киргизип, кантип складка жөнөтөбүз деген сыяктуу эң орчундуу маселелер. Көпчүлүк учурда YouTube'дагы открытый доступтагы видеолордо эң маанилүү болгон ушул этап көрсөтүлбөйт. Эми достор, бул видеолордун сериясыны 3 футболканын саякаты деп тандап алдым. Неге анткени экранда көрүп турганыңыздардай бир футболканын моделинин 3 расцветкасын сиздер менен кантип Wildberries'ке киргизебиз, кайсы этаптар бар, ошолордун баардыгын бир сере көрүп чыгабыз. Эгерде тагырга айтыш керек болсо достор, бул этаптарды жалпы жонунун 6га бөлсөк болот. Биринчиси личный кабинет менен таанышуу. Как раз бул видеону бир канча күндөн бери даярдап жатканбыз, бирок кече күндөрү Wildberries'ин личный кабинетинин ичи полный өзгөрүп кеткенине байланыштуу бул видеону кайра нөлдөн даярдаганга туура келди. Эмнеси болсо да все к лучшему дегендей жакшы болуптур. Анткени 2 оор болбой сиздерге деген жаңырган видеону беребиз. Анын жанында эмне үчүн бул 6 этапты мен сиздерге 6 видео кылып тартып берем, анткени личный кабинетте бирдемке өзгөрүп кете турган болсо, бир гана ошо личный кабинеттин эле видеосуну кайрадан тартыш керек болот. Же болбосо акциялар менен байланыштуу кандайдыр бир өзгөрүү боло турган болсо, ошол эле акциялар бөлүмүн эле кайрадан тартыш керек болот. Эгерде бардыгынын бир видео кылып сала турган болсок, анда деген бул баягы эгерде бул жердеги компоненттердин бирөөсү өзгөрүүгө дуушар болсо, бардык видеону кайрадан тартыш керек болот экен. Менин айтайын деген нерсемди түшүнүңүздөр окшойт. Достор, биринчи этап личный кабинет менен таанышабыз. Экинчи этап личный кабинеттеги бизге керектүү болгон негизги менюлар менен, негизги функциялар менен таанышкандан кийин, экинчи этап биз деген ошол 3 футболкабызды системага киргизебиз. Ал эми бул 3 футболканы системага киргизгенден кийин бул товарларды эмне кылабыз? Складка жиберебиз. Андан кийин эмне болот достор? Андан кийин бул товар Wildberries'ке чыкты, сайтка дагы чыкты, складка дагы кирди. Андан кийин биз бул товарларга скидка койгонду үйрөнөбүз. Албетте бардык эле товарларга скидка коюлушу шарт эмес, бирок эмнеси болсо дагы койгонду үйрөнөбүз. Андан кийин бул товарларды акцияга кантип катыштырабыз? Ошол моментти карайбыз. Эң аягында болсо товар складка жетти, чыкты, сатыла баштады, скидка койдук, акцияларга катышып атабыз, акча түшө баштады. Ошол акчалар каяка түшүп атат, канча түшүп атат, канчасын логистика, канчасын комиссияга кармап калып атат, канчасын бизге выплата кылып атат, ошолордун бардыгын 6-кадамда карайбыз. Бул циклды өткөндө биз деген именно Wildberries'тин ички кухнясы менен дагы жакыныраактан таанышкан болобуз. Достор, бул видеодо болсо биз ушул этаптардын биринчиси болгон личный кабинет менен таанышабыз буюрса. Личный кабинет менен таанышалы достор. Кеттик анда. Көрүп турганыңыздардай достор, бул деген Wildberries'ин личный кабинети. Бул биздин биринчи аккаунтубуз болчу. Бул жерде биз деген нелерди гана проба кылып көрдүк. Ар кандай брендтердеги ар кандай товарларды сатып көрдүк. Оюбузга келген бардык нерселерди проба кылып көрдүк, эксперимент кылып көрдүк. Бул бир аз да биздин подопытный кролик кеткен аккаунтубуз. Бирок бул жерден көп нерсе үйрөндүк. Азыр эми жаңыдан башка бир аккаунт менен, башка бир IP менен жаңы бир бренд түптөп келе жатабыз. Бирок биздин деген көрүшүбүз керек болгон бардык нерселерге бул жер жетиштүү болот. Эми достор, личный кабинет менен таанышкандан мурун достор, эске алышыбыз керек болгон 3 момент бар. Булардын бирөөсү деги эле бардык эле жумушта болгондой Wildberries'те иштеп жатканда дагы негизги логиканы түшүнүшүбүз керек. Мисалы, муну эмнеге айтып атам? Анткени Wildberries'те деген тынымсыз өзгөрүү боло берет. Тынымсыз өзгөрүү боло берет, бирок эгерде сиздер деген ошол личный кабинеттин ичиндеги кайсы меню, кайсы функцияны аткарат, ошонун логикасын эле түшүнсөңүздөр, өзүңүздөр өзгөрүп кеткенден кийин деле ал жактан өзгөрүүлөргө жараша түшүнүп алсаңыздар болот. Эмнеге ал жакка кетип калды? Мен эми буга чейин аналитиканы бир жерден көрүп жүрсөм, кийин эми кайсыл жактан көрүшүм керек түшүнөсүздөр. Бирок Кудайым буюрса, биздин курска катышканыңыздар үчүн ансыз деле Wildberries'те кандайдыр бир өзгөрүүлөр болсо, биз аны ансыз деле байма-бай жаңыртып видеолор деген сиздерге берип турабыз. Ошондуктан логикасын түшүнүңүздөр, тынымсыз өзгөрүү боло берет, аны түшүнүңүздөр. Анын жанында проблеманын артынан түшүү деп эскертип алып койдум. Бул эмнеси достор? Wildberries Amazon'дой өнүккөн эмес, Amazon'дой системасы отурган эмес. Ошондуктан Wildberries'те деле бир аз калыптанып келе жаткан бир компания катары көрүшүбүз керек. Бул жерде кез менен техникалык ар кандай катачылыктар, техникалык ар кандай проблемалар болуп калышы мүмкүн. Буга даяр болуш керек. Анан кандайдыр бир сиздердин жол жобосуна жараша кылып, бирок ошондон кийин деле
күтүүсүз проблемаларыңыздар болуп калса, бул проблеманын аркасынан түшүп, проблеманы чечкенди үйрөнүңүздөр. Не деген келип жатат? Мисалы, буквально бир канча күн мурун биз бир модель платьядан 340 штук киргиздик Wildberries'ке. Бирок системада 19 эле штук платья кирди деп чыгып атат. 340 платьянын 19-у кирген болсо, калгандары кайда? Билбейбиз. Техподдержкага жазып атабыз, сервис дескке жазып атабыз, Telegram группага жазып атабыз, иш кылып маселени тактап атабыз. Эми 100 жол жөнөтсөңүздөр, 1-2 жол ушундай проблемалар болуп калышы мүмкүн. Буга деген мындай негативный мамиле кылып же ушундай кээ бир себептерден улам Wildberries'ке чыкпай койгон же Wildberries'тен сууп кеткендин деле менин оюмча логикасы жок. Анткени бардык эле бизнестерде дордойдо деле контейнер ачып иштесеңиздер, ал жерде деле сиздер күтпөгөн, сиздерге жакпаган проблемалар болуп калышы мүмкүн. Ошо эле логика менен ушул маселени караш керек. Бирок жана айткандай программаңыздар болсо, аны деген артынан түшүп, балким өзүңүздөргө байланыштуу кээ бир каталар болуп калышы мүмкүн, балким чындыгына Wildberries менен байланыштуу проблемалар болуп калышы мүмкүн. Ошо эле влогерлерди карап көрсөңүздөр же форумдарды карасаңыздар, мисалы мага деген 100 000 выплата кылыш керек эле, 80 000 выплата кылды дейт. 20 000 каякта мен түшүнбөдүм дейт. Кайра немеге жазып, техподдержкага жазып, кайра Telegram группага жазып атып, акчабызды алдык дегендер бар. Же болбосо ошондой проблемалардан кийин техподдержкага кайра жазып, проблеманын каякта экенин түшүнүп, андан кийин дальше кеттик дегендер бар. Иш кылып достор, проблема болгондо анын аркасынан түшүп, проблеманы чечкенди үйрөнөлү. Эми личный кабинетке келе турган болсок, достор, бул личный кабинеттин жалпы көрүнүшү. Бул жакта нелер бар? Четтен таанышып кете берели. Биринчиси, достор, товары деген жер бар. Ансыз деле Wildberries деле өзүнү бир канча жыл мурун IT компания катары жарыялады. Азыркы учурда деле Wildberries'те 900гө жакын программист иштейт. Бул 900гө жакын программист эмне кылып атат? Тынымсыз Wildberries'те максималдуу түрдө, жана англисче user friendly деп коет эмеспи? Колдонуучуларга максимально удобный боло тургандай кылып жасаганга аракет кылып жатышат. Ошондуктан, достор, азыр кирсек деле, бир жыл кийин кирсек деле, жарым жыл кийин кирсек деле, ар кандай техникалык жетишпестиктер, ар кандай проблемалар болушу мүмкүн. Муну деген проблема катары деле көп карабаш керек деп ойлойм. Эми Wildberries партнеры дейт, достор. Бул жерде эмне бар? Бул жерде товары деген жер бар. Товары деген жерде именно товар менен байланыштуу бардык менюлар ошол жерде. Мисалы, карточка товары дейт. Бул жерден кантип товар, кантип жаңы бир товарды кошконду үйрөнөбүз. Бул биздин бир кийинки видеобуз, достор. Отзывы и вопросы да деген биздин товарларга келген отзывдар жана биздин товарлар боюнча суралган суроолор. Билесиздер, отзывдар биздин товарды сатып алгандар тарабынан жазыла турган нерсе, вопростор болсо, булар деген биздин товарды сатып албаса деле, биздин товар боюнча өздөрүнүн кызыккан суроолорун сураган бөлүгү. Рекомендация деген сөз, достор, эмнеси? Бул деген бул жактан наглядно көрсөтө коюш керек болсо, Wildberries'ке кире турган болсок, любой эле бир товарга кирсек, достор, Wildberries'те айталы мол жерге кире турган болсок, робот экен, робот меншин. Ылдыйга түшсөк, с товаром рекомендует деп туруп башка товарлар чыгарып атат. Бул товарларды биз деген өзүбүздүн карточкадагы товарлардын асты жагына өзүбүз каалаган товарларды койсок болот. Бул өзүнчө бир өтө чоң болбосо деле кандайдыр бир мааниде реклама деп түшүнсөңүздөр болот. Разный форматтарда колдонсоңуздар болот. Мисалы, футболка сатып жатасыздар, футболканын жанында ошол футболка менен жакшы кийиле турган шорты же болбосо шым сатып жатасыздар. Ошол шымды деген ошол неменин футболканын асты жагына коюп койсоңуздар болот. 100 адамдан балким бир адам футболканы көргөндөн кийин, бул футболканы алам, бул футболка менен могул шымды кийсем, экөө бири-бирине жарашат экен деп туруп, экөөнү бир алышы мүмкүн. Рекомендация деген ошол нерсе, достор. Штрих-код, баркоддор өзүнчө бир тема. Муну деген товарды системага киргизип аткандан кийинки сабакта карайбыз. Проверка товары эми өзүңүздөрдүн товарыңыздардын эмне абалда турганын көрө турган жер. Достор, дагы бир нерсе, бул жердеги кнопкалардын, бул жердеги менюлардын бардыгын прям сразу колдонбойсуздар. Кээ бирлерин балким такыр эле колдонбойсуздар. Ошондуктан прям ар бирини билишим керек деген нерсе жок. Өзгөчө биринчи баштап жатканда сиздер колдоно турган белгилүү эле функциялар бар, ошолорду гана колдонуңуз. Экинчиси, достор, поставки. Бул товар киргизүү болсо, поставка как раз биз товарыбызды Wildberries'ке кантип киргизебиз, складка кантип жөнөтөбүз. Ошол боюнча бардык маселелер бул жерде каралган. Marketplace мен бул жерде дээрлик колдонбойм, достор. Мен үчүн көп деле маанилүү болгон нерсе эмес. И так эле биринчи этапта бул жерде колдонбойсуздар. Цены и скидка деген жери бар. Бул жерде дайыма колдонобуз. Скидкаларды ушул жактан коебуз, бааларды ушул жактан коебуз. Өзүбүздүн товардын баасыны көтөрө турган болсок, же түшүрө турган болсок, бул жактан коебуз. Бул жакта акциялар бар. Акциялардын ичине кире турган болсок айталы,
бул жерде болуп жаткан акциялар, жакынкы келечекте боло турган акциялар жана уже өтүп кеткен акциялар, бул акциялардын кайсынысына биздин товарлар катышат, кайсынысына катышпайт, булардын баардыгын как раз ушул бөлүгүнөн карайбыз достор. Аналитика деген жер бар. Аналитика деген жерден мени карайбыз достор. Кандай продажа болуп атат, ичинен басып көрсөк деле болот достор. Бул жерде бир канча меню бар. Булардын бирөөсү деген динамика оборачиваемости. Wildberries'te биздин магазиндин жалпы жонундан алдыга карап жылышып топко чыгышы же ылдыйга түшүшүнө түздөн-түз таасир эткен нерселердин бирөөсү оборачиваемость. Оборачиваемость дегенде биздин товар Wildberries'in складына киргенден кийин канча мөөнөттүн ичинде сатылып түгөтүлүп жатат. Эгерде бул көп болсо, айталы бир товар кирди, 5 ай дегенде сатылып атса, значит 5 ай бою Wildberries'in складына ээлеп жатат деген сөз. Бул жакшы эмес. Эгерде товар киргенден кийин 30 күндүн ичинде сатылып кетип жатса, бул жаман эмес деген сөз. А киргенден кийин 10 күндүн ичинде сатылып кетсе, бул супер деген сөз. Еженедельный динамика и анализ продаж дейт. Апта сайынкы биздин болуп жаткан продажалардын анализин бул жерден көрөбүз. Өзгөчө бул менюга өзүнчө токтолобуз достор. 6-этапта продажалар болуп жаткан биздин сатуулар, бул экөө бири-бири менен байланышы бар темалар. Ал эми доля бренда в продажах дегени эми биздин бренддин бүтүндөй Wildberries'теги жалпы брендтердин арасында канчанчы орунда тургандыгын көрсөткөн бир метрика. Бул биздин продажаларга укмуш таасир этпеши мүмкүн, бирок чисто өзүңүздөрдүн кызыкчылыгыңыздар үчүн, өзүңүздөргө бир аз да мотивация алыш үчүн көрсөңүздөр болот. Айталы, биз акыркы жолу көргөнүбүздө Wildberries'те 600 миңге жакын бренд бар болчу. Ошол 600 миң брендтин ичинде сиздердин брендиңиздер канчанчы орунда турат, муну көргөн эми чисто мотивация үчүн болушу мүмкүн. Продажа по регионам деп турат достор, new деп турат, жаңы бир функция. Баштапкы этаптарда өтө маанилүү эмес, өтө биздин пайдабызга жарай турган нерсе эмес. Бирок аябай чоң масштабта кире турган болсок, же аябай көп товарларыбыз бар болсо, ошол жерде бул дагы бир аз дагы масштабирование этабында бизге керек боло турган функция. Анткени товарларыбыз кайсы региондордо көбүрөөк өтүп атат, кайсы региондордо азыраак өтүп атат. Көбүрөөк өткөн жактарда эмне үчүн көбүрөөк өтүп? Балким ошол жактагы складтарда биздин товар көбүрөөк, балким биздин товар ошол жактын климатына же ошол жактын элдердин менталитетине жараша көбүрөөк сатылып жаткан болушу мүмкүн. Иш кылып, бул жер бир аз дагы точечный анализ үчүн керек боло турган тема. Андан кийин достор, сводный по поставщику дейт. Бул жерде мен такыр колдонгон эмесмин. Забаненный товары дегени биздин кээ бир себептерге байланыштуу биздин товарлар бан болуп калышы мүмкүн. Бул деген Wildberries'тин правилаларына, эрежелерине терс болуп калышы мүмкүн. Же болбосо репликанын уруксаты жок болуп калышы мүмкүн. Же болбосо, мисалы бизге бул жерге кире турган болсок, эмне бар? Бардыгын карап көрсөк болот экен, болбойт экен. Мисалы Panda.com'ду карап көрөлү. Бул жерде биздин учурда көпчүлүк учурда эмне? Мисалы нет фото товара дейт. Товардын фотосу жок болгондугу үчүн бул жер бизде бан болуп турат. Бан дегени Wildberries'те продажа болбой эле. Wildberries деген коюп койду деген сөз. Вот. Кийинкисинен достор, отчет с перечнем номенклатур дейт. Мен бул жерде эле көп колдонбойм. Платное хранение, анысы деле Wildberries'те бардык хранение платный болот достор. Отчет по кезам выведенными из оборота дейт. Мен муну точно билбейм достор. Билбейм деп айтыш керек. Отчет по остаткам на склад дейт. Складтар боюнча товарлардын остатыктары, ушулар боюнча карасаңыздар болот. Платная приемка и цифровой контент, булар деген пока что биздин колдонуп турган нерселер эмес. Цифровой контентти эми бара-бара эгер колуңуздардан келсе, албетте цифровой контент, всякий курстарды, всякий видео же болбосо аудио нерселерди сатсаңыздар болот. Бирок пока что биз обычный товарлар менен чыгып сатканды үйрөнсөк болот. Вот достор, аналитика деген жалпы жонунан ушулар. Эгерде кызыксаңыздар, кирип алып туруп бул жерден бардыгын түп чукулап көрүп, менин кайсыл брендим канчанчы орунда турат, даже network error дейт, иштебей жатат. Анткени Wildberries өзгөчө интерфейсин жаңылаганда, личный кабинетти жаңылаганда ушинтип кээ бир жерлери иштебей калышы мүмкүн. Элементарына карап көрөлү достор. Товар дегенде карточка товара new деп турат да, бул уже толугу менен өзгөрдү деген сөз. Кийинки сабакта биз товар киргизүүнү көрөбүз, кийинки видеодо. Ошол жерден деле буга чейин киргизип жүргөндөр даана байкайт, ал жерде көп нерсе өзгөрүп кеткен. Бирок аны деген учуру келгенде көрөбүз достор. Ошол сыяктуу азыр бул жери дагы иштебей жатыптыр. Эми иштебей жатканынан бир канча себеби бар. Биринчиси деген Wildberries деген чындыгында аябай чоң бир платформа. Бул жерде бир өзгөрүү киргизгенде бир канча күндүн ичинде жалпы серверлерде өзгөрүү болуп бүтөт. Ошондуктан бул жерде пока ансы деле бизге көп кереги жок. Карта складов дейт достор. Бул жерде дагы мен бир логикасын түшүнбөйм. Неге
бул жерде өзүнчө бир меню кылып анан муну деген маанилүү жерине көрсөтүп койгонуну. Жалпы жонунан мисалы азыр поставка 11 деп турат. Мен билгенден Wildberries'те жалпы жонунан достор 10 чоң склад бар бүтүн Москва боюнча. Ошолордун картадагы турган жерлерин көрсөтүп турат. Неге билбейм. Реклама бөлүмү бар достор. Реклама внутри Wildberries деген жери бар. Мунун деле бир канча түрлөрү бар достор. Биринчиси баннер рассылки. Баннер рассылкини кайдан көрсөк болот? Wildberries'тин ичине кирсек, могул жердеги баннерлерде турган рекламалар деген түшүнсө болот. Ал эми онлайн реклама аукцион жанакы товарларга киргенде ар бир ключевой сөз менен ар бир категорияда биринчиде туруш үчүн канча рубль төлөйсүң, экинчиде туруш үчүн канча рубль төлөйсүң деп туруп аукцион болот. Ошол аукциондо ким эң көп акчаны төлөсө, ошону топко чыгарып берет деген сөз. Бренд зона болсун, мой магазин болсун, буларды биз көпчүлүк учурда колдонбойбуз. Биз эң көп кайсыны колдонобуз достор? Эң көп онлайн рекламаны колдонобуз. Бирок өкүндүргөн бир нерсе бар. Кыргыз ИПлары негедир онлайн рекламага ачык эмес. Мунун деле логикасын түшүнгөн жокмун. Бирок негедир ичимде мындай бир ой бар да достор. Могул Wildberries'тин деген официальный чаты бар эмеспи Телеграмда. Ошол жакта бир 200 миңге жакын адам бар. Кыргыз ишкерлери, Кыргызстандын ИПсы менен иштеп жаткандар күн сайын кирип, ар кимиси белгилүү периоддор менен неге Кыргызстандын ИПлары менен онлайн реклама аукцион иштебей жатат деп кайрыла берсек, ушул жерин дагы ачып койсо өтө сонун болмок. Анткени бир бул жер иштебейт, экинчиси деген жанакы партнерлор үчүн ушул личный кабинеттин приложениясы бар. Ошол приложениясын деле кирип жатканда Кыргызстандын номерлери менен ал жерге деле кирсе болбойт. Бул деле өзүнчө бир проблема. Ошондуктан бул жерде дагы бир карашыбыз керек. Эгерде ыктыярдуулар болсо, ыктыярдуулар Wildberries'тин Telegram чатына, расмий чатына кез менен жазып турсак болот. Эми жогору жак менен таанышкандан кийин эми ылдый жагын өтөлү достор. Бул жерде баланс бул жерде 0 деп турат. Бирок 0 эмес достор. Анткени бул жерде бир продажа болгон. То есть бизге Wildberries канча акча которот, ошону бул жерден көрсөк болот да. Демейде бул жерде белгилүү сумма акча болуш керек. Вывести деген кнопканы басканыбызда бул деген биздин картабызга которулуш керек. Буга чейин достор бир канча ай мурун, жарым жыл мурун мындай бир кнопка жок болчу. Wildberries автоматикалык түрдө бир аптанын продажаларını понедельник күнү которуп турчу. Бирок азыр белгилүү себептерге жараша моундай кылып коюптур. Amazon'да деле бир учурда ушундай болчу, мындай балансында ушунча акча бар, канчасын чыгарып берейин деп туруп кнопка бар болчу. Балким Amazon'ду туурашкан, балким башка себеп бар. Несі болса деле достор, азыр моундай. Рейтинг продавца дейт. Мисалы, рейтинг продавца 0 деп турат. Өзүнүн кээ бир метрикаларына жараша сенин немең рейтингиң канча, ошону бул жерде көрсөтүп турат. Бирок жана айтып өткөндөй, биз бул аккаунтты Кудай өзү кечирсин, баардык нерсеге проба кылып көрдүк. Ичинде бериле дегенде бир 15-20 бренд ачып көрдүк. Разный форматтар менен сатып көрдүк. Ошондуктан бул жер 0 эмес, даже минус болсо деле таң калбайм. Заказов за неделю дейт. Акыркы бир жуманын ичинде, бир жума мурункуга салыштырмалуу бул жерде заказ минус 44%. Почти жарым эсе түшүп кетиптир дегени. Товаров проданы дейт. Ушул күнгө чейин бул аккаунтта 5490 штук товар сатылыптыр. Товар с браком деген эмне? Ошол жалпы сатылган товарлардын ичинен брак болуп калган канча товар бар? 0,3%. Бул 0,3% 5490 товардын ичинде менин оюмча жаман эмес. Оценка товаров дейт. Жалпы магазиндин рейтинги товарлардын жанакы кардарлар товарды алгандан кийин 4 жылдыз, 5 жылдыз, 3 жылдыз, 2 жылдыз коюп атып, орточо жалпы берилген оценка канча? 4,5. Бул магазинде, бул ИПда жалпы эсеби 730 отзыв калтырылыптыр жана жалпы эсеби 153 штук 53 клиенттерден суроо келиптир. Личный кабинет менен таанышканды улантабыз достор. Бул жерде как раз таки продажаларды көрсөк болот. Продажаларда эмне бар? Сводка за сегодня дейт. Количество 3 штук. 3 штук товар заказ берилиптир. Буюрса сиздер деле акырын продажалар башталганда бул жер кээде кызыл болуп калат, кээде жашыл болуп калат. Плюс 1 дегени кече 2 штук сатылган экен, бүгүн 1 штук сатылыптыр деген сөз. Суммасы канча достор? 4131 штук. Кечеге салыштырмалуу 2600гө көбүрөөк сатылыптыр. Бул заказали. Заказали деген сөз бул товарды ала элек клиент. Просто эле заказ берди, пока жолдо баратат деген сөз. Маанилүү болгон нерсе достор, маанилүү болгон вы купили.
Товар клиентке жетти, клиент товарды алды, кийип көрдү, ачып көрдү, товар жакты, мен бул товарды алдым деп алып кеткенден кийин бул акча бизге түшөт. Ошол бөлүгү бул жерде бүгүнкү эсеп боюнча 60 товарды алып кетиштир. Бул товар деген 5930 рубль болуптур деген. Бул жер как раз биздин эң базовый аналитикабыз достор. Канча продажа болду, канча неме болду деген сөз. Новости деген жер достор, Wildberries'te болуп жаткан жаңылыктар. Расмий түрдө Wildberries мондой жаңылыктар болуп жатат деген сөз. Новостилерде кез менен көз салып туруңуздар, анткени бул жерде дагы кызыктуу маалыматтар чыгып калышы мүмкүн. Мисалы, бонус за рост продаж дейт. Муну карап көрүңүздөр. Новые пункты приема чыгыптыр. Новости для продавцов и API разработчиков дейт. Иш кылып бул жерде бир сыйра караш керек. Ар кимге ар кайсы жаңылык кызыктуу болуп калышы мүмкүн. Вопросы пользователя дегени жанакы айткан нерсем достор. Биздин товарлар боюнча покупательдер ар кандай суроолорду калтырышы мүмкүн. Мисалы, бул деген өзүнүн бир кызматын сунуштап атат. Бул деген өзүнүн кызматын сунуштап атат. А бул эмне деп атат? Здравствуйте, подскажите длину на 58 размер деп туруп, өзүнүн мол товарды көрдү, бул товарды алгысы келип жатат, бирок алгандан мурун бир суроо сурап атат. Майнер болгон ушул суроо суралгандан кийин убагында бул суроолорго жооп берип турушубуз керек. Ылдый жакты карап көрсөк достор, бул жерде отзывдар бар. Биздин кардарлардан келген отзывдар. Отзывдарда мындай 5 жылдыздуу болгон отзывдар да болушу мүмкүн, 3 жылдыздар болушу мүмкүн, 4 жылдыздар болушу мүмкүн. Иш кылып бул жердин бардыгы эмне достор? Отзывдар. Аналитика жанакы эле могул жердеги аналитиканын кээ бир компоненттерини бул жака коюптур. Складдар боюнча маалыматтар, канча склад бар, алардын загруженности, кайсынысына жөнөтсөк болот, кайсынысына жөнөтсөк болбойт деген суроолорду бул жерден көрсөк болот. Достор, бул жерде эмне бар? Өзгөчө жаңы жылга жакын бул жер аябай битком болуп, аябай пробка болуп кетет, образно говоря. Бирок азыр бул жерде көп деле проблема жок. Оборачиваемость айттык достор, лист ожидания. Мисалы, лист ожидания дегенде сиздердин бир товарыңыздар Wildberries складында калбай калды, бирок ошол товарды алам деген адамдар муну деген лист ожиданияга коюп коет. Бул не дегени? Бул товарды мен алгым келди эле, складда калбай калыптыр, бирок бул поставщик бул товарды кайра чыгарганда мага муну кабар берип кой деген өңүттө өзүнүн тизмесине кошуп койгондо бул деген бул жака чыгып калат. Amazon'da wish list деп коет. Wildberries'те болсо лист ожидания. Бизде платья менен толстовка аябай көп. Платья деген 1255 адам бир платьябыз бар болчу, ошол платьяны деген чыгып калса мага кабар берип кой деп коюптур. Толстовка болсо 585. Бул эмнеге 1255 ушунчалык көп? Анткени достор, мен биринчи товар чыгарып атканда штрих-коддорду туура эмес чаптап койгом. Товарым жоголуп кеткен. 3-4 ай дегенде араң табылган, бирок менин катамдан улам жоголуп кеткен. 3-4 ай дегенде табылган, анан биз ал платьяларын деген сезону да өтүп кеткендиги үчүн аябай арзан баада коюп салганбыз, чтобы жөн эле сатылып кетсин, жөн эле за хранение товарды кармап жата бербесин деп. Бул буквально бир күндүн ичинде эле полный товарлар сатылып кеткен. Анткени адашпасам бир 75% тегерегинде себестоимость менен сатып салганбыз. Кийин бул ушунчалык жагыптыр элдерге, алар деген толтурасы өздөрүнүн лист ожиданиясын коюп койгон. Ылдыйга түшө турган болсок достор, бул жерде поставки деген эмне? Биздин буга чейинки Wildberries'ке жөнөткөн товарларыбыздын складда жана прием болду, болгон жок, приемга разрешение келди, келген жок деген сыяктуу. Могу поставки дегендин бир аз дагы могу экрандагы бир аз удобный болуш үчүн коюп койгон жери. Бирөөнө керек болот, бирөөнө керек болбойт, иш кылып муну карап көрсөк болот. Эми достор, ылдый жагын эмне бар? Финансы дейт, реклама дейт. Жогору жактагы эле менюлар, бирок бирөөнө мондой болгон удобный, бирөөнө деген мындай экранда көрүнүп турган удобный, а бирөөнө деген ылдый жагы удобный. Иш кылып карап көрсөк болот достор. Жалпы жөнүнөн ушул. Биздин личный кабинет менен жалпы жөнүнөн таанышышыбыз керек болгон компоненттер ушул достор. Кудайым буйрса сиздер деле товарды жаңы чыгарып андан кийин сата баштагандан кийин могул жактардын бардыгы акырдан чыга баштайт. Насип кылсын, могул жерде деген миллион продажалар болсун. Бул жерде эле аябай өнүксүн, бул жерде деген 100 миңдеп товар сатыңыздар, миңдеп отзыв алыңыздар, эч качан сиздерде деле брак товар болбосун. Ошол достор, биздин биринчи видеобуз ушуну менен бүттү. Биз азыр эмнени өттүк ошондо? Биз деген бул жерден личный кабинет менен таанышууну өттүк. Эми экинчи видеого өтөбүз. Ал жакта болсо
биздин футболкаларыбыз бар. 3 футболкабыз бар. Могу 3 футболка. Бирөөсү серый, бирөөсү бежевый, бирөөсү красный. Ушул 3 футболканы, образно говоря, кантип Wildberries системасына киргизебиз, ошол жөнүндө видео болот. Андыктан бул видео боюнча сиздерди кызыктырган, сиздерди түйшөткөн суроолор болсо, аларды Telegram группадан же болбосо комментарийден сураңыздар. Эгерде бул видеодо бардык нерсе түшүнүктүү болсо, анда деген бир кийинки видеону көрүңүздөр. Барыңыздарга ийгилик, барыңыздардын соодаңыздар мал болсун. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.